көрүшүлөр. Сиздер менен биз Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы кафедрасындабыз. Жана ошондой эле кафедранын окутуучусу мен Байгазиева Айзат Сатындиевна, жана ошондой эле менин жардамчым биздин 3-курстун студенти Ким Елизавета болмокчу. Биз пайдалуу азыктарды камтыган, пайдалуу витаминдерди жана пайдалуу минералдык заттарды камтыган азыктардан, жашылча жемиштерден бүгүн рагу жасамакчыбыз. Ал үчүн бизге баклажан, кабачок, перец, помидор, чеснок, тоок эти керектелмекчи, гречка керектелмекчи гарнирге, жана ошондой эле соуска бизге томат жана ун керектелмекчи. Анда эмесе баштайлык. Эң биринчиден биз баклажан менен кабачокту тоголок кылып тууралабыз. Калыңдыгы 0,5 сантиметрдей болушу керек. Баклажан менен кабачокту тууралгандан кийин биз 10-15 мүнөт туздуу сууга чылап коюшубуз керек. Анткени баклажан өзүңүздөр билгендей эле ачуу болуп турат, ошондуктан биз ошо ачууну кетириш үчүн туз сээп койсок да болот, же болбосо туздуу сууга салып койсок болот. Баклажаныбыз менен кабачогубуз тургуча биз кийинки перец менен помидорду тураганга киришебиз. Перец бизге соуска керек болот, ал эми помидор болсо биздин азыр рагубузга тоголок кылып туурап алабыз. Тузда биздин кабачогубуз менен баклажаныбыз тургандан кийин тузду кетириш үчүн суу менен чайкалышыбыз керек. Баклажаныбыз менен кабачогубуз даяр болду. Эми казаныбызды майлап алабыз. Баклажан менен кабачокту мына ушундай кылып биз баклажан, помидор жана кабачокту катарлап казанга тизип алабыз. Тизип алгандан соң биз үстүнө соусту куябыз. Биз азыр анда соусту даярдаганы отко кеттик. Унубузду кызаргыча кууруп алдык. Эми унубузга суу куябыз. Суу куюп жакшылап аралаштырып алабыз. Томат пастасын дагы кошуп алабыз. Соусубуз даяр болгон соң, соусубузга азыр болгар калемпирин кошобуз. Перец кошкондон кийин анда биз татымалдарды, туздарды даярдап алдык. Аны кошуп соусубузду жакшылап аралаштырып, азыр биз соусубуз даяр болду. Эми биз рагуга соусубузду куябыз. Соусубуз тегизделгенден кийин капкагын жаап, анан жай отко 15-20 мүнөт коебуз. Биздин рагубуз жаланган жашылча жемиштерден тургандыктан рагубуз толук кандуу болуш үчүн биз белок кошушубуз керек. Ал үчүн биз тооктун этине жумуртканы бышырып, андан кийин фаршталган тооктун эти кылып жумуртканы жасап алабыз. Ал үчүн биз тооктун этин майдалап туурап алабыз. Биздин тоок этибизге ар кандай татымалдарды кошуп, жакшылап аралаштыра алабыз. Андан соң жумурткабызды фарштаганга киришебиз. Тооктун этин тоголоктоп, майда туралган тооктун этин тоголоктоп, котлетибизди же болбосо котлетибизди даярдап алабыз. Биздин фаршталган тоогубуз дагы даяр болду. Эми кууруганга даярдаганга киришебиз. Биздин тамагыбыз тең салмактуу болуш үчүн бизге белоктор жетишпей жатат. Ошондуктан биз гречканы азыр сууга бышырып алабыз. Андан сырткары биздин жумурткага оролгон тоок этин дагы бышырып, кууруп бышырып алабыз. Азыр биз тоокту бышырып алабыз. Тоогубузду кызаргыча бардык бетинен кызарта кууруп алабыз. Андан соң куурулгандан кийин биз суу куюп демдеп коебуз. Биздин тоок этибиз даяр болгондон кийин биз тоок этин аягына чейин бышырыш үчүн суу куюп демдеп коебуз. Тоогубуз 10-15 мүнөт демделгиче биз анда тамагыбызга дан азыктары жетишпей жатат, углеводдор. Ошондуктан биз азыр гречканы бышырып алабыз. Гречкабызды сууга салып бышырып алабыз 10-15 мүнөт.
Рагыбыз менен тоок этибизди даярдагыча биз жеңил жашылчалардан турган салатыбызды жасоого киришебиз. Анда эмесе менин жардамчым бадыраңды турай берсин. Ал эми мен помидор тураганга киришейин. Помидор бадыраңыбыз туралгандан кийин биз перецти кошобуз. Менин жардамчым жашылчаны турай берсин. Жашылчаларыбызды туралагандан кийин биз бурчакты да кошуп койсок болот. Эми татымалдарды кошуп, туз менен калембирди кошуп койсок болот. Андан кийин биз азыр аралаштырабыз. Май да кошуп койсо болот. Мынакей биздин салатыбыз дагы даяр болду. Эми биз рагыбыз менен тоогубузду азыр даярдап, салатыбызды жанына салып коебуз. Биздин жашылчалардан турган рагыбыз дагы даяр болду. Жана тоок этибиз дагы даяр болду. Гречкабыз даяр болду, жана салатыбыз даяр болду. Эми жан азыгынан турган гарнирибизди салабыз. Андан кийин жашылчаларыбызды салабыз. Салатыбызды да салып алабыз. Андан кийин биз тоок этин салып алабыз. Тоок этин биз жегенге ылайыктуу кылып туурап коебуз. Тамагыбызды даярдалдык. Биздин тарелкабызда белок десе белок, жашылчадан турган витаминдер жана ошондой эле углеводдор. Бардык адамдын организмине керектүү бардык минералдык заттарды, витаминдердин баарын камтыйт. Тамагыңыздар таттуу болсун, туура тамактаналы.